Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Модельер конструктор адистигинин окутуучусу Кадырова Сайбжамалдык ханыма. МК2Бул карайтылган линиялар калька кагазында даана көрүнүп турат. Жана мен аларды толугу менен чиймеде кандай болсо ошондой кылып көчүрүп аламын. Ошондой эле чиймени көчүрүүдө бул жердеги биздин көкүрөк сызыгы, бел сызыгы, жамбаш сызыгын да кошо көчүрүшүбүз керек. Так, мен калькага негизги конструктивдүү линияны кошуп алдым. Эми мен бул чиймеге кошумчаларды кошомун. Силерге айтып кетүүчү нерсе, чука көйнөк чиймеси негизинен трикотаждардын бүтүн тегерек формадагы труба түрүндөгү түрүнөн даярдалат. Бул үчүн биз көйнөктүн чиймесинен алсак, чийменин могу
спинканын ортоңку кесиги, ал эми бул полочканын же болбосо мөңүрдүн ортоңку кесиктери. Бул кесиктер бүтүн боюнча калган линиялар. Бул жерде эч кандай кесик болбойт. Булар бүтүн болот. Биз чука көйнөктүн негизги кошумчаларды кыркылуучу жерлерине гана кошобуз. Кыркылуучу жерлери бизде моюн ойгу, ийин кесиги, колтук оюму, ийин кесиги, моюн оюусу болот. Ошондой эле этек кесиги. Ушул жерлерге биз кошумча кошобуз. Значит, мен ушул жерлерге азыр кошумча кошом. Бизде берилген, алдын ала берилген данныйлар боюнча моюн оюусуна биз 0,7 см кошумча кошобуз. Ал эми ийинге 1,2 же 1,5 см кошумча кошобуз. Колтук оюусуна деле 1,5 же 1,2 см кошумча кошобуз. Себеби бул жерде бирдей болгонун себеби биз үзгүлтүксүз тигиш менен бир учурда тигишибиз керек. Так. Ошондой эле учанын дагы ийин жагына 1,2, ал эми мойнуна 0,8 см коштук. Мен айткандай эки жагынан кошулбайт. Кийимдин этек жагын биз 3 см чейин бүгөбүз. Ошондуктан кийим этегине 3 см кошумча коштук. Так, кошумчаларды кошуп белгилеп алгандан кийин мен уже көчүрүп алдым. Эми бул кошумчаларды, тигишке калтырылган кошумчаларды кошкондон кийин аны кыркып аламын. Калькага көчүрүүдө тигиштерди, чиймени так, даана бардык жерлеринде бирдей өлчөмдө көчүрүү керек. Эгерде биз бир жерде чоң, бир жерде аз бөлүктөрдү кошуп койсок, анда биздин чиймебиздин өлчөмү бузулуп кетет. Биз бардык жерде бирдей кылып көчүрүп алабыз. Так, мен даярданып алган чиймени кыркып жатамын. Мынакей мен чулка көйнөк чиймесинин 1/4 масштабтагы лекаласын даярдап алдым. Кошумчаларды кошуп алдым. Эми биздин темабыздын бөлүгү боюнча 3-бөлүктөгү көчүрүлгөн чиймени кыркуу, белгилерди коюу. Так, мен кыркып алдым. Эми бул жерге белгилерди коебуз. Бизде кандай белги болушу керек? Чулка көйнөктүн негизинен бөлүктөрү өтө эле аз болгондуктан бул жерде чөнтөгү же башка кандайдыр бир кошумча белгилери жок. Бул жерде биз бир гана эриш жибинин багытын белгилейбиз. Эриш жибинин багыты бизде көйнөк, эриш жибинин багыты бизде көйнөктүн ортоңку кесигинин багыты боюнча дал келүүсү керек. Ушул линияга параллель мен сызык жүргүзүп аламын. Так, бул эриш жибинин багыты. Так, эриш жибинин багыты ар дайым кийимдин эриш жибинин багыты менен дал келүүсү керек. Мен дал келтирип сызып алдым. Жана мен ал жерге эриш жибинин багыты деп ЭЖБ деп жазамын. Так, эми бизге дагы бир белгилерди коюу. Ар бир кийимдин лекаласын даярдаганда анда биз размердик өлчөмдөрдү коюшубуз керек. Размердик өлчөмдөрдө биз 3 кийимдин өлчөмү боюнча белгилейбиз. Көкүрөк курчамы, бел курчамы, жамбаш курчамы жана жалпы узундук. Же болбосо ошол адамдын ростунун узундугу. Көкүрөк курчамынын жарымы бизде, биз көбүнчө бул жерде көкүрөк курчамы 2-ни алабыз. Бул жерде көкүрөк курчамынын жарымы менде көкүрөк курчамы менде 88 см. Ал эми белдин жарым курчамы 34 см. Жамбаштын жарым курчамы 46 см. Бойдун жалпы узундугу
162. Так, мен бул өлчөмдөрүн жаздым. Башкача айтканда лекалабыз даяр болду. Эрiştiğini багытын койдум, размердик өлчөмдөрүн койдум. Биздин көйнөгүбүз негизинен бир эле бөлүктөн, бул жерде 2 бөлүк бир жерде болгондуктан бизде лекала бир эле ушул лекала болот. Ал эми эгерде кийимдерде бир канча бөлүктөр болсо, мисалы өңүрү өзүнчө, жени өзүнчө, жакасы өзүнчө, ар бир бөлүктү өзүнчө даярдайбыз. Ал эми бул жерде бүтүн бычылган көйнөк болгондуктан бул көйнөктө бир эле лекала даярдалат. Урматтуу студенттер, сиздер дагы өзүңүздөр чийген чийме боюнча негизги конструктивдүү линияларды чиймеңерден белгилеп алып, аны калькага көчүрөсүңөр. Калькага көчүргөндөн кийин тигишке калтырылган орундарга кошумчаларды кошосуңар. Андан кийин биз аларды ошол кошумчаларды кошкон линиялар боюнча кыркып алабыз. Кыркып алганыбыздан кийин бизде лекала даяр болот. Даяр болгон лекалага биз белгилерди коебуз. Мына ушинтип биз чулка көйнөк чиймесинен лекала даярдап алдык. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат. Ар бириңиздер лекалаларды даярдап, өзүңөрдүн өлчөмүңөр менен чийилген чиймелерге лекаланы даярдап, белгилерди коюшуңарды суранам.